Saat 7-ден 50 мүнөт өткөн чагы, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизге келип калган дагы бир музыкалык коногубуз бар. Маектешебиз, ырдайбыз, жыргайбыз. Бүгүн Темирлан Асылбеков бүгүн бизге конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келдиңиз. Манайыңыз жакшыбы? Манай сонун буйрса. Биздики да сонун. Асылбекке келип бизде мында от алдырып кетти. О, мен да угуп отурдум жактан. Мындай дейт, тигиндей дейт, эркектер негизи мындай эметпейлиби десе, жарайт эмете элем, бирок эметкенде деген көп учурда мындай асмандагы нерселерди сүйлөгөнсүдөй элеси калтырып кетти жигиттер. Негизи сиздин пикириңизде мырзалар силер достор менен көзүккенде эмне тууралуу сүйлөшөсүңөр? Негизи мен спортко жакын адаммын. Тагыраак айтканда футбол түрүнө абдан кызыгам. Анан менин досторум менен чогулганда биздин основная темабыз ушу көбүнчө спорт түрүндө болот, футбол түрүндө болот. Көбүнчө ушул тармакта. А эгерде чыгармачыл жактан достор болсо анда биздин темабыз чыгармачыл тарапта тема болот. Качан ыр жаздырасың, эмне жаздырасың, эмне клип тартасың, ушундай темаларда. Кыздар тууралуучу сулуулар. Мисалы, кыздар биз ойлойбуз да, мырзалар айырма жок депчи, мисалы, бардык достору менен жолугабы, классташтар менен темасы бирдей деп. Демек, сиздерде тема бөлүнөт турбайбы? Эми ар кимде ар кандай болушу мүмкүн, бирок меники меники ошондой экен да, байкап көрсөм, бир 3-4 компания досторум бар. Ошо достордун өзүнчө темалары бар да, негизи. Өзүнчө категорияларга бөлүнөт турбайбы? Темалары бар. Анткени кайсыл тармакта эмгектенишет, ошондой да. Мисалы, биз көбүнчө айтып атпаймынбы спорт түрдө депчи. Көбүнчө досторум баары эле спортко кызыгат. Менин основная темам спорт десем, жаңылышпайм. Мындай бир факт келтирген экен окумуштуулар. Эркек мырза дейт, бирөөгө телефон чалгыча өзгөчө сүйгөн айымын ага СМС менен кат жөнөтүп, жок, имейл же болсо СМС аркылуу кат жөнөткүчө дейт, мырзалар көбүнчө телефон чалат дейт да. Көбүнчө, көбүрөөк факт ушундай экен. Эми негизи чалган батыраак деп ойлойм да, анткени ишиңдин зарылчылыгына жараша дейт. Сиз жок, айымдарга байланыштуу айтып атам деген. Айымдаргабы? Айымдарга болсо, көбүнчө жазуу ыңгайлуу деп ойлойм да. Сизге жазуу ыңгайлуу WhatsApp аркылуу, Facebook, Instagram жазып байланышкан мындай аял киши менен ыңгайлуураак. Эң сонун экен. Ал эми сиздин Сенсиз жаным деген музыкалык чыгармаңызды көрүп көпчүлүктөр өзүнө суроо берсе керек да. Эмне үчүн азыр аялы боюнда болуп, үйүндө отурат, күтүп атат жолдошуна, сиз болсо кыздар менен таанышып, көчөдө чер жазып жүрөт. Негизи клиптин идеясы кимге таандык? Клиптин идеясы Нурсултан Кубатов, клипмейкер. Ошого таандык. Мага ушундай сценарийди айтты, ушундай деп ойлонуп көрүп, макулдугун берген. Бул как бы поучительный сыяктуу клип болду да. Ошол ситуацияны башыңан өткөзбөшүң керек да. Сабак берүүчү нерсе болуп да. Ошол мааниде тартылган клип. Нурсултан байкы жабылып кетти окшойт. Күтүп аткан жеринен үчөө келе ушактап атса таңерте туралычы. Кулагы кызарып, кыйналып, кысталып. Жылдын жүрүшү негизи сиз үчүн кандай жылдын бири болду, жемиштүү болдубу? Жана кыскача ошол келерки пландарыңыз тууралуу дагы угуп алсак. Бул жылдын жүрүшү абдан жемиштүү болду десем болот. Бул жеке жашоом айта кетсем. Көбүнчө быйыл чыгармачылыкка былтыркыдай нук берип иштей алган жокмун. Азыр бул жайда эме стройка жүрүп, стройка менен көп алектенип, бираз ошол жака көбүрөөк көңүл буруп. Демек жакында өзүңүздүн жакында үйлөнө турбайсызбы анда? Буюрса. Эң сонун жаңылык. Жакшы. Жакында үйлөнө турбай. Жок, менин деген үй бүлөм бар уже. Үйлөнгөм. Үйлөнгөм, 1,5 жашта балам бар уже. Сиздерге жаңылык болот атса керек, ошондой эле негизи. Эң сонун экен. Үй бүлөлүү болгон кандай сонун? Үй бүлөлүү болгон негизи эң сонун. Үй бүлөлүү болгондон кийин айымдарчы, көбүн учурда балдарынын, ушул кул кыздардын сүрөттөрүн социалдык түйүндөргө чыгарып, бул менин мыйым, бул менин быйпыйым эле. Эркектер арасында ушул тенденция көрүнөбү негизи мындай балаңызды мен өзүм байкасам үй бүлөмдү социалдык сеттерге киргизе элек экенмин. Балким ошондуктан көпчүлүктөр билбесе керек. Демек, балким коргогуңуз келет, көп. Эми билбейт экенмин, мен кандайдыр бир ситуацияларына мен киргизбептирмин да. Жар салгым келген эмес да. Жакшы. Анда эмесе
Темирлан мырза, биз сизге ыраазычылык билдирели. Келерки жылы тамагыбыз мындай бир 2 кабат болуп турсун. Ошол кабаттын бир бурчу музыкалык студия болсун. Ошол жерде жакшы чыгармаларды жаратыңыз. Азыр болсо биздин студиядан микрофон коюп жакшы чыгармаларды берсеңиз анда. Достор, эфирибиз уланат. Бул сааттын соңку мүнөттөрүндө Темирлан Масалбеков чыгармасы алып берсин. Экинчи саатта, эмки саатта көрүшөбүз. Sensiz canım, benim ömürlük canım. Yaşonun kızığı çok bu dünyada. Seviş olasın mağa çaçıp durgan. Gün bolup bir özsünsüz sen gana. Sensiz canım, benim ömürlük canım. Munçalık vakit oldu sübülödü. Yaşaysın çok güç kubar.